Саламатсыңар урматтуу кыргыз элим. Бул мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна. Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы болом. Негиздечүүсүмүн. Ушул силерге бүгүн 26 сентябрь кайрылып кетким келди. Ден соолугума байланыштуу төшөккө жатып алып жиберип атам. Силерге бир түшүндүрүү иштерди кылып кетейин дедим эле. Урматтуу кыргыз элим, 23-жылы биздин башыбызга эң оор күндөрдүн бири келет да. Анан азыркы учурда көбү ушул шайлоо боюнча көп нерсени түшүнбөй атышат. Мен ушул шайлоо боюнча силерге түшүндүрүү иштерди кылайын деп мына видео тартып атам. Шайлоо деген бул жакшы эле нерсе. Бирок жакшы нерсеси болгону менен кыргыз элине, карапайым элге ысыгы да, суугу да жок да. Анан бул жерден эгерде эсептеп кетсек, партийный система менен келип атпайбы буларчы? Ошондуктан бизге жакшылыгы барбы, жокпу, ал уже силер могу кредит маселесин көтөрүп чыкканда көрдүңөр. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын, жетим жесирлердин маселесин көтөрүп чыкканда көрдүңөр. Ар бир нерсеге мындай туура подход керек да. Мисалы үчүн партиялардын тизмектерин айтып кетсем, бүтүн Кыргызстан. Бул бүтүн Кыргызстан мисалы үчүн ошол эле Адаханым Адымаров. Эми Адаханым Адымаровго азыр бир бийликтин бир бутагын берип койсо, жагын жапкан бойдон унчукпай отуруп калат. Канчалаган жерлерди сатты, Баткенди, Өзөңгү куш, тиги бул деп баардыгын эле ушул даже жада калса Казакстанга жакын Таластын жеринен бери берип жиберген адамдардын бири. Камчы чабышып, камчы алышып, Бакиевке кошомат айтып жүргөн. Азыр болсо Жээнбеков өзүнө алса, алга да кошомат айтып баштайт. Замандаш болсо эч качан эмеге үгүт иштерин да кыла алган эмес. Раматтылык ошол Муктар каза болгондон кийин бул партияда эчтеке жарабай калды. Мигранттарга хотя бы ошол эркектик касиети менен жардам берчү эле ал да өлдү. Бүтүн Кыргызстан айтып кеттим, замандашты. Биримдик болсо бул бийликтин партиясы. Өздөрүнүн ошол бийлигин сактап калыш үчүн ошого барышты. Андан тышкары кайсы партия бар? Ата мекен, реформа, жанагы бир бол, бүт Запад, батыштын эмелери, саясий партиялары. Ошондой эле жанагы эме деле, чоң казат деле. Чоң казат боюнча мисалы үчүн Максат Мамытканов органда иштеген. Органда эмес, ушул жанагы ГКМБда иштеген. Канчалаган балдарды камап, өзүнүн колунан өткөн. Ошол эле Кумтөрдө прокурор болуп иштеди. Сыймык Жапыкеев. Канчалаган 4 процессти утуп бердим деп. Ошол прокуратура менен Кумтөрдөгү чыккан элдин баарысын камап, тыгып, анан эми болсо элдик киши болуп калды. Эми айта берсе көп нерсе бар да. Биздин азыр ошо карапайым элдин ысык суугу жок неме партиялардын барабы барбайбы? Бизде парламенттик мындай айтканда башкаруу системасы иштебейт. Бизде бир гана ушул кандай десем, карапайым элге ысык суугу жок. Алар деген бүт могу шайлоо бүткөндөн кийин бийликтин тепкичине илинип алгандан кийин эл эмне экен, ушул элди урдум деп элге каршы иштеп башташат. Дагы эмнени айтып кетсем, урматтуу кыргыз элим, биз негизгиси ушул кредиттер боюнча маселе көтөрүп чыкканда көбү ойлоп атат булар. Элет көйгөйү эмне деген коом бул эмне депчи? Элет көйгөй бул карапайым эл. Ошол кредит маселесин көтөргөндө мен бир структураны эле түшүндүрүп берейин. Эгерде мисалы үчүн өкмөт банк баш ийбейт экен, президентке банк баш ийет экен. Улуттук банк мисалы үчүн эме президент айтса, ушул указ чыгар, давай токтом чыгар десе, мыйзамдарга дал келбейт экен. Мыйзам бизге иштебейт экен карапайым элгечи. Анан башкасын айтайын десем, мына мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга 18-жылы президент барып концепцияга кол коюп, ошо декларация прав человека деп ООНго катышып келди. Алып келген документине иш планы жок. Өкмөт иштеп чыга элек. Башка конушташ мамлекеттерде баардыгы иш пландары менен ишке жүргүзүп, ушу карапайым элдин жашоосун жакшыртуу үчүн иштерди кылып атат. Ал бизде дагы эле эме болуп токотер жери ачылбай, ишке ашпай атат.
Анан айта турган нерселер аябай көп. Азыр бизде батыштын партиялары аябай күч алды. Ата мекен партиясында мисалы үчүн ошол эле Текебаев, ошол эле Жанар Акаев бүт эме өздөрү деле түшүнбөйт да. Главный аларга акча келип атат да. Акчанын арты менен ушу биздин элди тоноп, жеп бүтүрүштү. Анан сөзүмдүн аягында ушул Кубатбек Байболовго, Бороновго, Кубатбек Айылчиевич, саламатсызбы мээске кайрылып кетет элем. Ушул кредиттер маселесин чечүү үчүн, ушу Кыргызстанды кризистен чыгаруу үчүн сиз өзүңүздүн башыңыздан ушул өкмөттө көп иштеген адам катары өзүңүздү проявлять эттиңиз. Уран маселесинде чогуу болдук. Жана ошондой эле ат башы маселеси. Мындай айтканда көп маселелерден ошол эле Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда чек аралар боюнча сиз абдан көп критикаларды көтөрдүңүз. Сизге тазим. Канчалаган кишилер сизге мындай айтканда сөгүнүп сагынып аброюңузга шек келтирсе дагы ошолордун баардыгын унчукпай ушул кызматымды өтөйүн деп өтөп келатасыз. Сизге ушул критиканы көтөргөн үчүн мен сизге тазим этем. Кубатбек Айылчиевич, азыр биз ушул Карт-Касан концепциясын түзүп, Карт-Касан боюнча бир чоң иш чара жүргүзөлү деп силерге сунуштадык. Ошол проекти эгерде ишке ашкыдай болсо, ошол Агропрод корпорация жана Кыргызстандын ичинде кыргыз элин ошо 23-жылга даярлайбыз. Сиздин салымыңыз ошол болсун, ошол боюнча жардам бериңиз. Жана ошондой эле Сооронбай Шарипович, мен сизге дагы бир жолу кайрылып кетем. Сооронбай Шарипович, сиздей бизде ушул Кыргызстандын 30 жылдын ичинде президент болгон эмес деп айтсам жаңылбайт болушум керек. Анткени акты ак, көктү көк деп айтыш керек. Сиз аябай мындай айтканда жумшаксыз, аябай мындай токтоо адамсыз. Өзүңүз дагы ошо агро секторунда, ошо сельхоз институтун окуп, ошол жакты аябай жакшы билесиз. Ушу Кыргызстанда негизгиси агро боюнча иштерди алып барса чоң маселелер чечилет экен. Биздин Кыргызстанда азыр кыргыз элине бир кандайдыр бир жаңылык керек. Мындай айтканда Кыргызстандын чуудасы керек. Ошон үчүн кыргыз элин кризистен чыгарып кетүү үчүн ушул проектини ишке ашырганга өкмөткө буйрук берип, ошо токтом чыгарып берсеңиз, ошол токтомдун негизинде Кубатбек Айылчиевич ушул Агропрод корпорациясын возобновлять этип, Карт-Касан концепциясын түзүп, положение түзүп берсек, ошол положениянын ишке ашырып, Кыргызстандын элин кризистен чыгарып кеткиле. Эгерде кризистен чыкса, бизде бир дагы эненин үнү чыкпайт, ыйлабайт. Эне бала укугу жана ошондой эле гражданский сектордагы госучреждениялар дагы бүт баары тең мындай айтканда защищенный болот. Ошондуктан мен ушул кайрылуумду көрдүңүзбү, көргөн жоксузбу, бирок мен ойлойм, кыргыз эл үчүн, жерим үчүн дегендер бул мен кайрылуумду таратышат. Сизге жетет деп ойлойм. Биз азыр аябай кыйын учурда турабыз. Коронавирус болсо мына ушинтип бир ооруган кишини кайра эле жыга берет экен. Мисалы үчүн мен жашаймбы, жашабаймбы, бул эме убакыттын эмесинде ошол хотя бы ушул келечек муундарга биздин Кыргызстаныбыз үчүн ушундай бир 4 мезгили бар, ушундай бир ыйык жерибизди сактап, ата бабаларыбыздан келаткан мындай айтканда кармаган туткасын келечек муундарга берип, ушул өзүңөрдүн атыңар ташка тамга баскандай болуп, Абдрахманов, Исхак Разаковдой болуп, ушундай бир чыгаан мамлекет өкүл башчыларындай болуп атыңар калса эмне жаманбы? Сооронбай Шарипович, сиз абдан акылдуу, эстүү адамсыз. Азыр көрүп атам мына. Ар кайсы мен саясатчымын, сүрөйлөрдүн баарысы ар кайсыларды сүйлөп, сизге кандайдыр бир туура эмес маалыматтарды берип аткандыр. Бирок мен ойлойм, бизде оңолуу процесси болот. Кудайым буйрса, Кыргызстан бир өнүккөн, өркүндөгөн мамлекеттердин бири болот. Ошол, рахмат. Бүгүн 26-сы
Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна Элет көйгөй коомдук бирикменин төрайымы, негиздечүүсү сиздерге кайрылам ушу жалпы кыргыз элинин атынан.